Президент Садыр Жапаровдун коррупцияга каршы күрөшүү демилгесинин алкагында Бишкек шаардык юстиция башкармалыгынын башчысы Таштемир Чилдебаев башкармалыкта коррупцияга каршы алгылыктуу иш-аракеттер жүрүп жаткандыгын айтып, мамлекеттик кызматкерлерди коррупциялык иштерге түртпөөгө чакырып өттү. Коррупция бул ар бир мамлекеттин кошо жүргөн социалдык көрүнүштө. Мамлекет пайда болгондон кийин, мамлекеттик органдар пайда болгондон кийин бул социалдык көрүнүш кошо болот. Мамлекет бар жерде, органдар бар жерде көрүнүш кошо жүрөт. Просто бир-эки мамлекеттерде көбүрөөк, бир-эки мамлекетте азыраак. Бирок биздин баягы Кыргызстандын биринчи башчылары Исхак Разаков айтып кеткенде өзүнүн билдирмесинде: "Мен таза болсом, сен таза болсоң, коомубуз таза болот" деп. Мен буга бирдеме кошумчалап кетет элем. Эгер коом таза болсо, биздин мамлекеттик органдар, бийлик таза болот. Мына ушул деңгээлде азыр биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаров өзүнүн жыйындарда айтып кеткен сөзү бар. Мен бюджетке тийбейм. Ошол жерден башка бирөөлөр бюджеттик акчаны уурдоого жол бербейм деп уран чыгарып атпайбы? Ошол уранды мен ойлойм, ар бир мамлекеттик кызматкер ошол уранды тикке көтөрүп, өзүнө ант кылып, өзүнө аткарып жүрүш керек да. Бул аябай жакшы көрүнүш. Себеби мамлекеттин башчысы айтып атат ошондо. Биз андан, значит, сыймыктанып, ошондон баягы ошону колдошубуз керек да. Ал эми өзүңөр билесиңер, пайдалуу болуп коррупцияга каршы күрөшүү боюнча Кыргыз Республикасында 2 мыйзам бар да. Бул баягы коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө. Андан тышкары мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдар бар. Ушул мыйзамдар жана башка нормативдик куруу актылар деп коет, укук ченемдик актылардын негизинде ошо биздин министерство, юстиция министрлиги жана биздин башкармалык ошолорду колдонуп, ошол ченемдердин негизинде иштейбиз да. Эми чет мамлекеттердин бул багытта чоң тажрыйбасы бар да. Алар бизден мурун мамлекет түзүп, органдар түзүп. Мына байкасаңар, кинолордо, немелерде көрсөтүп калат. Чоң зал, кызматкерлер отурат, бардыгы ар биринин стол бар, ичинде мындай тоскучу бар. Ал эми башчысы, начальник болсо өзүнчө бир кабинет, бирок дубалдагы айнектен баарынын үстүнөн көзөмөлдөп турат. Бул эмне үчүн кылынган? Бул концепциясычы. Бул ар бир кызматкер билет. Анын иши эл, башка эл прозрачность багы акын көрүнүп турат, айкын ачык башкаларга. Жана өзүнүн башчыларын карап турат, эмне иш кылып атат, кандай иштеп атабы, эмне иш кылып атат, баардыгын көрүп турат да. Бул көзөмөл. Тилекке каршы биздин мамлекетте андай шарт түзүү кыйраак болуп турат, бирок биз ойлоп атабыз, ошого барабыз. Бирок азырынча мамлекеттик кызматкерлердин ишин ачык айкын кылыш үчүн, өзүңөр көрүп турасыңар, биздин башкармалыктарда ар бир кабинетке жана коридорлорго видеокамера орнотконбуз. Бул эмне үчүн? Биринчиден, кызматкер отурган кызматкер билет, анын баардык кыймылы, иш-аракети видео тасмага түшүп атат. Ошон үчүн этиканы келген муктаждыгы менен арыз муунун айтып берген жарандардын менен этиканы колдонуп, коррупциялык немелерди кылбай калгандай кылып сүйлөш керек да. Себеби ал көзөмөлдө турат. Биз бул видео тасма 3 жумага чейин бизде сакталып турат. Эгер жарандар арызданып, биз менен багы орой мамиле кылды, же бирденке эметсе, биз сразу чогулуп алып туруп, видео тасманы кайтадан карап чыгабыз. Видео тасма бул немеси менен жазылат, үнү менен. Үнү менен жазылат дагы, биз баардыгын карап, баардыгын тактап өтүп турабыз. Бул аябай багы мыйзамдар айтып кетпедим, бир 2 мыйзам. Ал мыйзамдардын негизги багыты бул коррупциянын алдын алуу. Ар бир адам жаран, биринчиден жаран өзүн тура алып жүрүш керек да. Коррупция качан пайда болот? Када жаран келип мамлекеттик кызматкерге мен ишимди бүтүрүп бер,
ертерек, жоқса мыйзамсыз маған болмайды, бирок синиптен маған кылып бер деп сурагандан кийин албетте аны азгырат. Кандай бир материалдык стимуляция кылып, стимулирование кылып. Ошондо бул жерде эки адам не болгондо, мен мамлекеттик кызматкер жөнүндө айтып атам да, бир жерде өзүнүн кармай албай калат, азгырылып кетет да. Ар бир жаран өзүнөн башташ керек да. Өзүнөн баштап, өзү тыгайтып келип, мыйзамдын талабын аткарууну талап кылыш керек. Мыйзамды өтүп айлап өтүш эмес, мыйзамдын талабын мамлекет кызматкер так аткарыш керек. Санариптештирүү системасына өтүүдө юстиция башкармалыгы четте калган жок. Ага ылайык юридикалык чактар эми онлайн каттоодон өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Биздин юстиция министрлиги тарабынан абдан бир чоң иш аткарылды десек болот. Маселен эле биз бүгүнкү күндө ушул жарандарга жаңы цифровизация болуп атат да, ошо жеңил юридикалык чактар каттоо тууралуу жеңил жол түзүү максатында биз онлайн регистрация деген системаны киргиздик. Бул онлайн регистрация 2019 жылдан баштап кирди. Онлайн регистрацияда бул деген эмне? Жаран кайсы жерде отурбасын, балким ал нарындабы, таластабы, чүйдөбү, эгер ал интернет колдонуучу болсо, ошол жактан интернет аркылуу юридикалык жакта каттаса болот да. Ошол жактан бизге юридикалык жакта каттоо тууралуу орусча айтканда запрос жөнөтөт. Биз ошонун негизинде эле мыйзам чегине карап аны каттайбыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө электронный нотариат деген система кирди. Ал деген ошол нотариустердин ар бир кылган кадамы ошол базага кирип, ал жактан дагы ошол жарандага ошол жеңилдүү кызмат көрсөтүү боюнча ошол иштер аткарылуудабыз. Бизде Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы жарандарды, юридикалык жактарды каттоо жана кайра каттоо анын иш аракетин токтотуу менен алектенебиз. Бизде жаңы начальствого келгенден бери өзгөрүүлөр аябай көп болду. Баштагы структураларды өзгөртүрүп, биздин жарандарга колдон келишинче мүмкүнчүлүктөрдү жараттык. Мурун ар бири жарандарыбыз сааты менен кайрылып, документ тапшырып, кайра документти алышса даяр болгон. Азыр алардын убактысын узартырып, начальство жарандарга шарт түзүп берди. Колдон келишинче аракет кылып, жакшы шарттар түзүп атабыз, дагы алдыда каралып атат. Силердин интервьюңөрдөн пайдаланып, мен бир суранычым бар эле. Биздин жарандаргачы. Албетте, муктаждыгыңар менен, арыздарыңар менен, бир суранычтар менен келесиңер да бизге чыгарлап. Бизден ошо сураныч, ошо не только бизге, бардык мамлекеттик органдарга өзүңөрдүн муктаждыгыңарды айтып келгенде, суранычтарды шу азгырбагыла биздин кызматкерлергечи. Акча же башка бирдеңелерди берип, азгырып, билесиңер, бизде айлыктар анча эле көп эмес. Кудайга шүгүр, жакында эми президентибиз, өкмөтүбүз айлыктарды көбөйтүп атат дейт. Айлыктарды көбөйүп. Бирок ушу азгырбай, кичине баягы жанагы сөздү Исхак Разаковдун сөзүн айтып кеттим го. Сен таза болсоң, мен таза болсоң, коомуз таза болот. Демек, биз мамлекеттик органдарда таза болобуз. Себеби мынада мыйзам, бир жерде мыйзам кичине мындай рамкалар болот да, чеги. Биз чегинен чыга албайбыз. Ошону силер туура түшүнүп. Жок балам, андан мурун бүтүрүү экен. Жоксо чегинен чыгып эле кыла бер, эчтеке болбойт дебей, баягы бизди азгырбай, биздин кызматкерлерди азгырбай, силер да мыйзамга баш ийип берсеңер, мынау карциногендик көрүнүштөр жокко чыгып кетет. Биринчи күрөш жыйынтыкка, жеңишке биз только силер аркылуу жетебиз. Силер так туруп неметсеңер, мамлекеттик кызматкер каяка барат эле. Ал дагы так өз милдетин мыйзамдын чегинде аткарат.